Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакынкы күндөрү Москвадан Казакстанга кирди чыкты кылууну көздөп жатсаңыз, сиздерге да сыккан тажрыйбалуу айдоочу Шайлообек мырзаны сунуштайбыз. Заманбап комфорт унаалар сиздердин кызматыңыздарда. Жолго чыгарды кара тизмеден текшеребиз. Мөөнөт өткөн документтерге жардам беребиз. Эч кандай пересадкасыз өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек Проспект Мира метросу, Проспект Мира көчөсү 39А, байланыш номерибиз +7926 630 79 63. Кайдыгер карабаңыздар. Бордун циррозунан жабыркаган Рахат Исакова жардамга муктаж. Ысык көл районунун тургуну Рахат Исакова 2001 жылдан бери боор оорусу, гепатит менен күрөшүп келет. Азыркы учурда боордун циррозу, боордун рагы диагнозу коюлуп, тез арада боорун алмаштырууга муктаж. Индия өлкөсүндө жасала турган операциянын баасы 27 000 АКШ долларын түзөдү. Тилекке каршы мындай каражат бизде жок болгондугуна байланыштуу кайдыге карабаган кайрымдуу элибизден жардам сурайбыз. Колуңуздардан келген жардамыңыздарды аябаңыздар. Суранам деп кайрылды Рахат Исакованын кызы Жаркын. Төмөндө жардам колун сунууга даяр жарандар үчүн реквизиттер: О денги 0706 05 21 15, Өмүргазиева Ширин Тыныбековна, Эб банк 0706 05 21 15, 94 17 60 89 97 25 23 49. Элкарт Өмүргазиева Ширин Тыныбековна, Элсом 0706 05 21 15, Өмүргазиева Ширин Тыныбековна. Булак Назар Ньюс кежи. Путин кошумча мобилизация тууралуу суроолорго жооп берди. Орусия президенти Владимир Путин шейшембиде блогерлер орусиялык аскердик кабарчылар менен жолугушууда. Акыркы жумадагы Украина аскерлеринин чабуул учурунда Орусиянын жоготуулары Украинаныкынан 10 эсе аз болгонун жана Киев ийгилиги жетпегенин айтты. Ошол эле маалда ал каза болгондор менен жараат алгандардын санын атаган жок. Бирок орус аскерлери 54 танкынан ажыраганын белгиледи. Ал Украинанын жоготууларын 160 танк жана 360тан ашык бронетехника деп алады. Путиндин айтымында бул чет өлкөдөн келген техниканын болжол менен 25-30% түзөт. Путиндин ырастоолорун көз карандысыз булактар тастыктай элек. Украина чындап эле чабуул учурунда Орусия сыяктуу эле ондогон техникасын жоготкону аныкталган. Бирок Путин атаган сан тастыкталган жок. Украинанын президенти Владимир Зеленский болсо чабуул учурунда Орусия чоң жоготууларга учураганын айткан. Бул арада Путин бүткүл өлкө боюнча аскердик абал киргизүүнүн мааниси жок экенин айтты. Анын пикиринде аскерге чакырылгандарды согушка жөнөтүү зарыл эмес. Мобилизациялагандар качан демобилизацияланары белгисиз. Путин аларга эмгек өргө берилерин айтты. Орусия президенти кошумча мобилизация бүгүнкү күндө кереги жок деп билдирди. Булак Назар Ньюс кежи. Орусияда шаурмадан 30 адам ууланды. Орусиянын Иркутск облусунун Брат шаарында 30га жакын адам шаурмадан ууланды. Бул тууралуу Орусиянын жергиликтүү басылмалары жазышууда. Маалыматка караганда, жабырлануучулардын баары Киров көчөсүндө жайгашкан тест татым даярдоочу жайынан шаурма жеген. Учурда жабырлануучулардын айрымдары шаардык инфекциялык ооруканасына, ал эми жабыркаган балдар клиникага жаткырылды. Алардын абалы орто жана оор деп бааланууда. Ал эми жабыркагандардын 19-у үйүндө дарыланууда. Маалым болгондой, буга чейин бул мекемеде уулануу фактылары катталган. Андан кийин Роспотребнадзор аны текшерип, бирок эч кандай мыйзам бузуу тапкан эмес. Учурда тиешелүү органдар тарабынан териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Булак Супер кежи. 7 каналдын кеңсесине ууру кирди. 29 майда Бишкек шаарынын Батик Батыр көчөсүндө жайгашкан кеңседен велосипедди уурдап кетишкен. Бул тууралуу Супер кежи порталына 7 каналдан билдирди. Маалыматка караганда окуя түшкү саат 14:30 чамасында болгон. Видеодо көрүнгөндөй 20-25 жаштагы кебетеси азиялык болгон жигит аталган даректин кароосуна келип, айланага байкоо салып, ал ортодо кеңсенин ичине чейин кирген.
Тегеректе адамдар жоктугун байкап, короонун алдында тосмого жөлөнүп турган велосипедди тээп из жашырып кеткен. Жабырлануучунун айтымында велосипед тосмого атайын кулпу менен бекитилген болчу. Уурдалган мүлк 7 каналдын кызматкерине таандык болгон. Жабырлануучунун арызы боюнча ошол эле күнү Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынан ыкчам тергөө тобу келип, далил катарында шектөөнүн аракеттери жазылып калган видео тасманы алып кеткен. Тилекке каршы окуя катталган күндөн бери 2 жума убакыт өтсө да ууру кармала элек. Жагдайга байланыштуу шектүү жигитти көрүп тааныгандар болсо 7 каналга кабарлап коюңуздарды өтүнөбүз. Байланыш номерлер 0507 77 00 70 деп айтылат билдирүүдө. Булак супер кежи. Чек араны мыйзамсыз кесип өтүүгө аракет кылган чет өлкөлүк жарандар кармалды. Кыргызстан менен Өзбекстандын мамлекеттик чек арасын мыйзамсыз кесип өтүү каналына бөгөт коюлду. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 3-июнда Кара Суу районунун Кызылкыштак айыл аймагындагы Ком чек ара тилкесинде Кыргызстан мамлекеттик чек арасын Өзбекстан тарапка мыйзамсыз кесип өтүүгө аракет кылган Бангладештин 4 жараны жана Өзбекстандын 1 жараны кармалды. Ошондой эле көрсөтүлгөн убакытта Өзбекстандан Кыргызстанга мамлекеттик чек араны мыйзамсыз кесип өтүү фактысы боюнча жогорудагы аталгандарга ортомчулук кызмат көрсөткөн 1994-жылы туулган Өзбекстандын жараны кармалган. Ал аталган чет элдик жарандарды Кыргызстандан Өзбекстан мамлекеттик чек арасын мыйзамсыз кесип өтүүгө көмөк көрсөткөн. Учурда бул кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча тиешелүү ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Булак Азар Ньюс кежи.